1947-48 жылдар. Түркиянын Афьон шаары ыйык Куранга тафсир жазып, ислам акыйкатын жайылтуу үчүн эмгектенгендиги үчүн айыпталган Бедиюззаман Саид Нурси ушул жерде түрмөдө жаткан. Ал түрмөдө болобу, сыртта болобу, шакирттери көбөйүп кеткендиги үчүн ошол доордун атка минерлери аны эптеп бир амал менен жок кылууну көздөшөт. Түрмөгө атайын доктор чакыртышат. Доктор мунун баарын мындайча айтып берет. Мени түрмөгө чакыртышты. Ал жерге келген кезде мага Бедиюззаман бизге баш ийбей жатат. Күн өткөн сайын анын артынан ээрчиген динчилер көбөйүп баратат. Намаз окугандардын саны көбөйүп, хиджаб салынгандардын саны да артууда. Бул биздин мамлекеттик саясатка туура келбейт. Ошондуктан биз аны батыраак жок кылышыбыз керек деп мурдатан даярдалган уулуу уколду мага берди да, муну менен Бедиюззаманга укол жаса деп буйрук беришти. Алар туруп алып кофелерин ичип жаткан кезде мен Бедиюззамандын камерасына бардым. Ал жай баракаткана, мен соп-соомун, уколго муктаж эмесмин. Түгүл мени чымында чаккан жок деди. Анан бир саамга карап туруп, кайра же ийни сай деп буйрук алдыңыз беле деди. Мен ооба деп жооп бердим. Ал макул, андай болсо уколду жасаңыз деди. Шприцке толтура куюлган бул уунун бир тамчысы кишини өлтүрө ала турган күчтө болчу. Бирок ушул уколдогу уунун баарын куясың деп буйрук кылынган болчу. Мен уколду сайып, уунун баарын куйдум. Бедиюззаман ууланып жаткандыгын өтө жакшы билчү. Уунун таасири 2-3 мүнөттө эле дароо билинмек. Түрмөнүн кызматкерлери уулады, аз калды, өлсө эле дароо кабар беребиз деп телефондорго жооп берип жатышты. Анын камерасын өлдүбү деп текшергени баргандардын баары аябай кыйналып аткандыгын айтып келип жатышты. Бирок өлдү деген кабар келе элек болчу. Улам биринин артынан бири тынбай телефондорду шыңгырап, өлдүбү деги деп сурагандарга жок, өлө элек деп жооп берип жатышты. Натыйжада Аллахтын сактоосу менен Бедиюззаман Саид Нурси аман калды. Кийин Бедиюззаманды Эски-Шехир жана Денизли шаарынын соттору тарабынан акталганына карабай, Афьон Карахисар түрмөканасына жалган жалаа менен алып келишет. Кыш мезгили болчу. Ошол жылы кыш өтө суук болчу. Афьон мындай суукту 40 жылдан бери көрө элек болчу. Бедиюззаман жаткан камеранын айнегин атайын талкалап салышат. Алардын ою боюнча Бедиюззаман суукка тоңуп өлмөк. Полу жок, жөн гана бетон төшөлгөн камера болчу. Кеч кирген кезде терезенин кырларына муз тоңо баштайт. 21 жолу уу берип өлтүрө албаган бул адамды бул жолкусун суукка тоңдуруп өлтүрүүнү көздөп жатышкан. Бедиюззаман эгер уктап калса дароо эле тоңуп калмак. Ошондуктан уктап калбоо үчүн бетондун үстүндө секирип ары бери баса баштайт. Түн 1 окумга чейин намаз окуйт. Бирок таманы тоңо баштагандыктан кайра ары бери баса баштайт. Отуруп, туруп, тоңуп калбоо аракетин көрөт. Рамазан айы болчу. Бул түнү эчтеке жебестен оозун жабат. Эрте менен эшиктин астынан тамак узатышат. Бирок ал тамакта тоңуп калат. Ал тамакты койнуна катып, эритүүгө аракет кылат. Ооз ачар болгон кезде толук эрибей калган тамактан араң гана 1-2 кашык жей алат. 3-чү күнгө ооп кетет. Бедиюззаман араң чыдап жатты. Эшиктин кырынан караган түрмө күзөтчүсү үшкүрүнүп, бул киши дале өлө элекпи дейт. Анан эшиктин астынан дагы бир тамак киргизет. Бирок ооз ачарга чейин ал тамакта тоңуп калат. Айнеги жок терезеден суук аябай кирип жатты. Сыртта болсо Теңир улуу деп түрк тилинде азан айтылып жатты. Бул жылдары Түркияда азан түрк тилинде айтылып калган болчу. Түрмөнүн ичинде болсо Бедиюззамандын шакирттери Аллаху акбар деп азан айтып жатышты. Бедиюззаман тоңуп калган тамакты койнуна катып эритет. Анын беттери сууктан тууралып кесилип кеткен эле. Колдору жана буттары да жарылып кеткен болчу. Өлүп калбас үчүн жана ибадатын тик туруп аткара алуу үчүн ээлиген тамактан 1-2 кашык жейт да жерге кулап түшөт.
Себеби бул тамакта ууланган болчу. Бирок бул жолкусунда да Бедиүззаман Саид Нурси Аллахтын жардамы менен аман калат.